Assalamu alaikum урматтуу достор. Сиздер менен кайрадан мен Биймырза, Китептеги каналынын автору. Бүгүн бизде кайрадан конокто биздин байкебиз Алишер Имамов. Алишер байке, бизге кайрадан кош келдиңиз. Бүгүн бизге эмне даярдап келгениңиз жөнүндө кеп кылып берсеңиз, ошентип маектеп улантсак. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Биринчиден дагы бир жолу чакырганыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Буга чейинки видеолоруңарды көрүп келатабыз. Жакшы иштер кылып жакшы чыгармалар тууралуу, жакшы китептер тууралуу сонун пикирлер айтылып келатат. Бүгүн мен дагы бир жолу башка бир китепти айтып берейин деп ойлонуп атам. Бул француз жазуучу Жорж Сименондун Мегре деген комиссар тууралуу, полицейский тууралуу чыгармалары. Бул жерде 6 роман болгон бир китеби турат. Эми көргөндөр да ойлошу мүмкүн, силер да ойлошуңар мүмкүн, бул Алишер жөн эле детектив эле окуйт экен деп. Детектив жанры аябай мага жаккан жанр, ошон үчүн ошондон баштадык. Буюрса башка жанрдагы, башка түрдүү китептерди дагы айтып берүү насип кылаттыр, ойлонуп көрөбүз. Өткөндө өзүңөр билгендей эле биз могул Шерлок Холмс тууралуу, Артур Конан Дойлдун Шерлок Холмс китеби тууралуу бир аз сөз кылдык элек. Шерлок Холмсту айтып берген болчубуз, таанытканга аракет кылган болчубуз. Бүгүн болсо Жорж Сименондун Мегресин бир аз тааныганга аракет кылабыз. Ошондой эле эгер неме болсо кыскача бул биринчи чыгармасы, бул китептеги биринчи чыгарма болгон Majestic мейманканасындагы кылмыш тууралуу кыскача айтып беришим мүмкүн. Биринчиден экөөнүн арасына кичине кыскача айырмачылыктарды айтып кетейин. Жорж Сименон француз жазуучу дедик, Артур Конан Дойл англичанин болчу. Жорж Сименондун чыгармалары 1960-жылдардын тегерегиндеги окуяларды айтып берет. Неме болсо 19-кылым болчу, 1800-жылдардын аягы болчу. То есть бул жакта мисалы үчүн ат арабаларда жүрүшкөн болсо, Мегре машинеде жүрөт. Кат менен, телеграмма менен кабарлашкан болсо, неме болсо, Мегре болсо телефон менен деле сүйлөшүп калат. Ошого окшогон бир аз дагы өнүккөн доор деп айтсак болот. Мегре полицияда кызмат кылган мындай расмий кызматкер. Анын бүт бардык информация ошонун колунда келе турган, кылмыштар менен иштей турган кызматкер. Шерлок Холмс болсо өзүңөр билгендей эле ал частный детектив болчу. Өзүнчө иштейт эле. Өзүнчө атайын клиенттер үчүн изилдөө кылат эле. Ал кызыккан үчүн кылат эле. Мегре болсо муну эмге өзүнүн иши болгондугу үчүн, милдети болгон үчүн кылат. Бирок Мегреде ошончолук информациялар дагы көбүрөөк болгондуктан эмне кылабыз, биз бардык ошол келген каттар, телефондор бүт бардыгын жазат чыгармада автор. Биз бул информациялардын арасынан бизге керектүүсүн фильтрлегенге да туура келет да. Шерлок Холмста болсо Ватсондун тили менен жазылгандыгы үчүн анчалык неме эмес болчу. Ватсондун көрүнгөн нерселер гана айтып берилет болчу. Ошон үчүн дагы оңойраак неме кылынат, дагы оңойраак түшүнүктүүрөөк болгондой сезилет. Мегреде болсо информация көп, булардын арасынан кайсынысы каерде иштейт, аларды ойлонуш керек болот. Ошентип туруп окурманды өзүнө тартат бул чыгармаларда. Кыскача бир неме боюнча айта турган болсок, Majestic деген гостиницада, отелде бир аялдын өлтүрүлүш окуясы тууралуу айтылган бир роман бар. Ошо гостиницада иштеп аткан бир адамды күнөөлөп, гостиницанын конокторунун бирөөсүнүн өлүмүндө аябай неме кылышып атканда изилдеп, аягында чындыгындагы немени, кылмышкерди тапканга аракет кылат Мегре. Өзү аябай жөнөкөй эле бир кызматчы болгон кишинин үстүнө бүт бардык немелер жабылып калып, бечараны куткарып калат, мондойча айткандачы. Немесинде айтып койдум, ал өлтүргөн эмес болот. Фильмдин аягын айтып койдум. Ошентип бул жерде болсо аябай көп информация бар, жана айтканымдай эле. Мегренин үй бүлөсүндөгү немеси, рухий абалы, андан кийин ошол эле немелердин эмне ойлонгондору, каармандардын ар биринин кандай немеде экендиги бүт бардыгы сүрөттөлгөндүктөн адам бир аз тажап кетиши да мүмкүн окуп атканда. Немедей эмес.
Sherlock Holmes'tagıday эмес. Sherlock Holmes'ta bolsa ал жана айткандай эле неменин дили менен айтылган Ватсондун ой пикирлери гана бар да. Бул жерде болса бардык каармандардын рухий дүйнөсү бүт бардыгы көрсөтүп бергенге аракет кылынат. Демек китеп бирөө тарабынан айтылган эмес э? Жок, китеп ошол автордун эле немеси бүт бардык нерселерди чагылдырып бергенге аракет кылган. То есть бир үчүнчү тарап тарабынан мен деген нерсе жок бул немеде. Бул эми жазуунун түрлөрүнөн немелеринен болсо керек да. Ушул жерде мага кызык болуп калды Алишерке. Мисалы жанакы Шерлок Холмсту окуганыбызда, мисалы үчүн кээ бир жерлеринде Шерлок Холмс бир адамдын бутунун размеринин чоңдугунан анын боюнун узундугун билип коет. Ошондой бир сонун жерлер бар да. Бул чыгармада да ошондой бир мегре немелерди бир андай десек ачылбаган сырларды ошондой бир майда бир детальдер аркылуу билип койгон жерлери барбы? Шерлок Холмсту окуп аткан маалда чындап эле биз Шерлок Холмска мондой кумир болуп калабыз да. Шерлок Холмсту аябай жакшы көрөбүз. Анткени анын Шерлок Холмсту эле эмес, Шерлок Холмстун акылын, Шерлок Холмстун ошол акылын колдонуусун жакшы көрөбүз да. Мегре болсо андай эмес. Мегреде бир аз дагы жашоодон неме кылынат, алынат. Кээ бир нерселер өз-өзүнөн болуп калат. Кээ бир нерселерди мисалы үчүн кокустан таап калат. Бирок албетте Мегренин дагы аракеттери, Мегренин дагы немелери бар. Бирок Шерлок Холмска окшоп ар немесин түрүн өзгөртүп алып бир жерлерге кирип ошол нерсени изилдеп неме кылбайт көбүнчөсү. Ошол тараптарынан дагы мисалы үчүн жаңы окуп келип аткан адамдарга көбүрөөк биринчи Шерлок Холмсту сунуштайт элем. Бир аз окуп үйрөнүп калган, жадабай окуй берем дегендер үчүн мисалы үчүн Мегре тууралуу окуу дагы кызыктуу болсо керек деп ойлойм. Алишерге айтсаңыз, мисалы үчүн бул немеде Артур Конан Дойлдо эмени сүрөттөйт да, Шерлок Холмс сүрөттөйт. Бул чыгармада Мегре кандай адам? Бул жерде да Мегрени аябай жакшы кылып сүрөттөйт. Мегренин сырткы көрүнүшүн дагы немесин да сүрөттөйт. Бирок бир үчүнчү кишинин атынан аталбагандыгы үчүн неме кылынбайт да. Так бир немеси жок. Көрүнгөн нерсеси жок. Албетте Мегрен дагы азыркы күндө фильмдери чыгып калган. Фильмдерин карай турган болсок, фильмдерине да жакшылап сүрөттөгөнгө аракет кылышыптыр, неме кылышыптыр. Бирок мисалы үчүн бою узун, же арык, же неме деген жерлерин мен азыр эстей албайтым. Чынын айтканда бар беле ошондой Мегре тууралуу жазылгандар. Бирок мисалы үчүн Мегренин велосипед айдагандыгы жана ошого окшогон нерселер бар да, жашоосун кандай жүргүзгөндүгүчү. Ошолор менен балким бир немеге жыйынтыкка келиш мүмкүндүр. Айтсаңыз, ушул чыгармадагы окулган нерселер, ошол чыгармада айтылган окуялар биздин жашоодо колдонсо болобу? Ошондой баягы чындыкка жакынбы деген суроо да. Бул суроого эки түрдүү жооп бергим келет. Мисалы үчүн кээ бир жерлери бир аз дагы чындыкка жакыныраак. Кээ бир жерлери как будто ошол неменин ичинде жүргөндөй болуп туруп, чындыкка жакын сезилиши мүмкүн. Мисалы үчүн бир тарабынан алып карасак, Шерлок Холмс дагы бир аз фантастикага окшоп кетет. Анткени ал адам дагы ой жүгүртүү неме бир башкача да. Мында болсо жана айтканыбыздай эле кээ бир нерселер өз-өзүнөн болот, кээ бир нерселер неме болот, велосипеддин шинасын жарылганы болот, мисалы үчүн ошого окшогон нерселер сүрөттөлөт. Бир аз дагы реалдуулукка жакын. Бирок мисалы үчүн жашоого неме кылганда десек, жашоодо биз колдонобузбу деген жерине мен мисалы үчүн жок. Бул ошол жазуучунун эле чыгармасы. Бул жерде жашоодо колдонула ала турган же болбосо мындай адамды өзүнө тарта турган нерсени көп деле көрө алган жокмун. Албетте аябай жакшылап сүрөттөйт. Мисалы үчүн бул жерден барды, оңго бурулду, солго бурулду дегенге окшогон нерселер менен мисалы үчүн ошол Париждин көчөлөрүн айтып бергенге аракет кылат. Бирок баары бир менин оюмча көп деле мондай өзүнө тарта алган эмес да. Шерлок Холмстагыдай. Бул чыгарманы канча убакыт окуп бүттүңүз? Биринчи жолу окуганымда бир канча жолу окугам да. Эстей албайм, билбейм канча убакыт окуп чыкканымды, бирок бош убакыттарым болгон сайын эле окучумун да. Колума түшкөндө эле окуп. Ошондо жалпы канча убакыт алды? Эстей албайм, бир жумадай убакыт алгандыр деп ойлойм. Ичинде канча роман бар дедиңиз? Азыр бул китепте 6 роман бар. 6 роман.
Бардыгы кызыктуу романдар, бирок айткандай эле толтура керексиз информациядей сезилген нерселер бар да. Анан ичинде баягындай ашыкчараак маалымат бар дегениңизге караганда, ошонун ичинен өзүңүзгө бир мындай бир кандай десем таасир калтырган жерлер болдубу? Бирок ошол эле учурда айтып атасыз, ашыкчараак маалыматтар бар экен деп айтып атасыз. Бирок ошол эле учурда бир нерсе алса болобу экен бул китептен? Ооба, албетте болот. Мисал үчүн, могул акыркы немелерден Мегре жана вино сатуучу деген неме бар, роман бар бул жерде. Мегре жана вино сатуучу романында мисал үчүн ошол вино сатуу же болбосо мындай ал жерде аябай немени көрсөтөт да. Париждеги ыплас жолдорду көрсөтөт да. Анан аягында бул нерсе сени жакшылыкка алып барбайт деген нерсени түшүндүргөнгө аракет кылат да. Вино сатат, андан кийин ар кандай аялдарды алдап кетет, ушундай кылган бир адамды өлтүрүп коет да, башка бир мурунку колун иштеп кеткен адамчы. Анан албетте бул өлтүрүп коюу жакшы нерсе эмес, бирок кандайдыр бир жол менен адамдын ички сезими ошол нерсени ойлонушу мүмкүн да. Ошол адам өзү жаман адам экен да деген нерсеге алып барышы мүмкүн да. Муну жазуучунун устачылыгына байлаш керек деп ойлойм. Демек ошончолук устачылыкта жазылган, Ушуну деп айта алабыз. Абдан жакшы. Анан Алишерге темадан сырткарыраак бир суроо. Сиз негизи кандай китептерди тандап окуйсуз жана биздин китеп окушубузда китепти тандап окуу маанилүүбү? Себеби түрдүү китептер чыгып кетти, ошонун арасынан тандап окушубуз керекпи? Мурун албетте китеп аз болчу, тандабай эле окуйт элек. Китеп тапканда жашырынып алып, үйдөгүлөр ишке чакырып калбасын деп окуй берет элек. Азыр болсо информация аябай көбөйүп кетти. Өткөндө бир немеде кабар агенттигине барганымда ал жердеги айтылган сөз аябай кызыктуу болчу. Мурда дейт биз информация издейт элек дейт. Бир кабар бар дейт, анын видеосун издейт элек дейт. Бүгүн болсо дейт кабар бар дейт, видеосу бар дейт, видеолору бар дейт. Алардын арасынан тандап туурасын, немесин чындыгын чыгаранга аракет кылабыз. Азыр бизде дейт мындай информация боюнча кыйынчылык жок деген болчу да. Ошондой эле азыр аябай толтура китеп болуп кетти. Окуп чыкмайынча бир нерсе деш кыйын. Ар бири тууралуу дагы. Билбейм, балким окуп анан неме кылынаттыр. Силердин бул программага окшогон программаларда кээ бир китептер сунушталса, мисалы үчүн бул китепти окусаң болот, бул китепти окубай эле кой дегенге окшогон. Силерде азырынча окубай эле кой деген китептер чыга элек да. Эгер ошондой нерселер болсо, мисалы үчүн дагы жакшы, дагы пайдалуураак болмок деп ойлойм да. Анткени бир китеп окуп чыгуу дагы толтура убакыт талап кылат. Ал убакытты бекер эле өткөрбөш керек. Аягында керексиз болгон бир нерсе болсо. Фильмдер тууралуу мисалы үчүн айтышат. Ошол фильмди көрбөй эле коюш керек экен деген комментарийлер чыгат. Эми фильмдин афишасы турса, астына комментарий жазып кое беришет. Интернетте көрүп атабыз. Китептер тууралуу ошондой болсо жакшы болмок. Ар кандай көбүнчөсү пайдалуу, бирок кээ бир китептер чындап эле убакытты текке кетирген китептер деле жок эмес. Анан айтсаңыз, сизге жеке электрондук китептерди окуган жагабы же жөн мындай барактап окуган жагабы китептерди? Барактап окуган көбүрөөк жагат. Анткени ошол неменин жана айтышат го, китептин жыты деп коюшат го. Ошону сезесиң да. Бирок көпчүлүк китептерди, мисалы үчүн тилекке каршы барактап окуу мүмкүнчүлүгүбүз жок. Таба албай калабыз. Ал китепти табып чыгыш керек, андан кийин аны алыш керек, андан кийин ошон үчүн да оңойраак немеде жеткендиги үчүн анан телефондон эле окуп атпайбызбы азырчы? Мисалы үчүн мен жумуштан үйгө кетип атканда жолдо, троллейбуста китеп окуп кетким келет. Дайыма эле китепти сумкама салып жүрбөйм. Телефондон эле чыгарып окуп кете берем. Албетте кээ бирлер ойлосо керек, бул телефон ойноп кетип атат деп. Китеп окуп кетип аткан болом. Мактанып атпайын. Ушундай. Абдан жакшы. Демек эки тарапты тең бирдей алып жүрөт экенсиз, да? Азыр көбүрөөк электрондук китеп окуп калдым го дейм. Азыр. Абдан жакшы. Сизге чоң рахмат, Алишер байке. Ушундай бир сонун маек куруп бердиңиз. Бизге да кызык болду. Бул китепке биз да кызыгып калдык. Узун болуп кетти го. Анан ошо менен бирге эле биздин көрүүчүлөргө да кызык болду деп ойлойбуз. Анан сизге дагы бир суроо болсун. Ушул китепти эмне үчүн биздин көрүүчүлөргө сунуштайсыз? Бул китепти эмне үчүн сунуштайм?
biraz дүйнөгө болгон көз карашты өзгөртөт деп ойлойм. Biraz дагы башкачараак түрдө жазылган бир неме да. Бир китеп. Ошол эле мисалы үчүн Агата Кристини окуган адамдарга да сунуштайм. Шерлок Холмсту окугандарга да сунуштайм. Же болбосо башка детектив китептерин окуп жүргөн адамдарга, детектив сүйөрлөрдүн баарына сунуштайм. Бул өзүнчө бир түрдө жазылгандай сезилет. Албетте көп нерсе пайда аласыңар, муну окубасаңар болбойт дебейм. Бирок окусаңар, силер үчүн кызыктуу болот деп ойлойм. Ошон үчүн эле сунуштайм. Рахмат чоң Алишер аке, сизге да бир жолу. Урматтуу достор, Жорж Симонондун «Признание Мегре» китебин окуңуздар. Алишер аке, сизге да бир жолу рахмат. Кийинки видеолорго да келип бересиз деген үмүттөбүз. Анда эмесе достор, Чакырсаңар эле. Анда эмесе достор, кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар. Китеп окуңуздар, китеп сүйүңүздөр.